Assalamu alaikum bir tuğanlar. Amansızlar mı? Bugünkü bizden көрсөтүүбүздө Cidde şaharının en bir koğuz bolgon denizin jeginde jaygaşkan bir şunçalık koğuz jasalgan meçit turat eken. Uşul meçitke jaygaşkan meçitke biz beşim namazını okuuga kelip kaldık. Kudayım uşul okulgan namazlarыбыз kabul kılgan bolsun. Mına jegini көрüp atasыздар, denizin jegiklerinde biz sonun bolup özünчө эле керемет болуп турганын көрүп атасыздар. Hazır mına namaz okup andan çıkıp ulantабыз buyursa. Mana biz dagı uşul meçitin içine girip көрүп атасыздар, içine girip jasalgasını, oymo çiğmelerin jana jakşınakay bolgon, koğuz bolgon meçitти biz karap turabыз. Bizim boz үйүбүздүн түзүлүшүндө түзүлгөн экен. Mana угу менен түндүгүгө окшоп мына ал жерден jakşınakay bizge жарыктыкка түшүргөн иллюстраларыбыз көрүп турат. Мына карасаңыздар, биздин кыргызыбыздын эле боз үйүндө болгон бийиктикте курулган ушундай мечит экен. Өзүнчө кооздугу аябай жакшы экен. Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун керемет мечит экен. Астында ушунчалык калаң болгон килем төшөлгөн. Ушул жерде жамаат менен намаз окулат экен. Азыр biz ушул 2 рекат нафил намазын окуйт экенбиз. Андан ары улантып, вакытыбыз бешим намазга келип калды окшойт. Ошо бешим намазды окуп туруп, андан кийин бул жерден саякатка чыгабыз. Анда эмесе жамаатыбыз менен кайрадан ушул көрсөтүүнү улантабыз. Uhud toosuna geldik. Nol çoğ too, Uhud toosu деп айтылат. Бул негизинен аябай uzun too. Uhud toosu. Бул жөнүндө өзгөчө аял кишилер маалыматта болбосо да, эркек кишилер маалыматта хабар бар. Жанагындай жаназага катышкан маалда, ким жаназага катышкан болсо, ушул тоону салмагынчалык сооп берилет жаназага катышкан кишиге. Эгер кабырстанга барып, топурак салып коюп кайткан болсо, дагы бир ушул Ухud тоосун салмагынчалык сооп берилет дегенде, ошо соопту азыр баарыбыз эле алып атабыз, жаназага катышыпчы. Ушул ошо Ухud тоо деген тоо. Узун тоо, баш аягы көрүнбөйт. Анан кийин көбүнчө пайгамбарыбыздын мушриктер менен болгон салгылашуусу ушул жерде өткөн. Мына кичинекей дөңсөөнүн атын Жаачандар дөңсөөсү деп коет. Бу жер эмне үчүн баанда калкка көпчүлүк эсинде калып калды? Бул пайгамбарыбыздын Хамза деген, Хамза разияллаху анху, Хамза деген эң ишеничтүү аскери болгон. Ошол аскери ушул жерде өлгөн. Ишенген бир тоосу, аска зоосу эле ошол ушул жер көргөн туугандар. О решетка турган жерде 7 сахабанын сөөгү бар ошол жерде. Ушул жерде курман болгондордун. Бул жерден түшүп туруп, ошол жерге барып, жөн эле Фатиха сүрөсүн окуй эле кайра автобуска чыгабыз. Ana bu yerdeki ошол. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nazır Mescid-i Kuba meçidinde, Medine şahrında Mescid-i Kuba meçidinde turabız. Bu Mescid-i Kuba meçidi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, eğer kim uşul Mescid-i Kuba meçidine gelip 2 rekat namaz okugan bolsa, özünçö kabul bolungan umranın soğu berilet. Kançalık dualarımız kabul bolmadı, kançalık ibadatlarımız kabul bolmadı. Barcığı Allah Teala'ga belgili. Birok bu yerdeki okulgan 2 rekat nafil namaz, 2 rekat namaz Hudaydın yolunda kabul bolungan umranın soğu berilet. Hurmattуу tuğanlar, barыңızдар kelip uşul жерге umra kılıp ketiştikte Mescid-i Kuba'ga gelip namaz okup ketiştik. Huday Teala bardığımızga nasip kılsın. Mescid-i Nebaviye'ye gelip ibadat kılıştık. Hudayım bardığımızga nasip kılsın. Biz hazır Kuba meçidinde turabız. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Kırgızistan'dan gelgen acılarımızga tamak berip azemleri bol otat. İnşallah 400 adamga bugün tamak berip otat. Raşit dostumuzun atımızdan ayaldar 150 ayal, 250 erkek kişiye tamak berip otat hazır. Allah Teala
Barızdan razı olsun. Kılganın balarız, ümralarımızın barısı kabul olgun olsun. Kudayım kabul kılsın. Maşallah maşallah. Hazır jalpı bugün geçik tamak 400 adamga tamak verildi. Muna özüңүздөр көргөндөй биздин Амир Сап Насыр ажыбыз аял кишилерге өзүнүн маалыматын берип, кайсы жерден кантип намаз окуш керек, жол жобосун түшүндүрүп, өзүнүн маалыматын баарын түшүндүрүп берип отурат. Биз болсо жакын жерде гостиницага жайгашканбыз. Аллахым разы болсун. Ушу бүгүнкү уюштуруучу баардык биздин башыбызды бириктирип алып келген Насыр ажага чоң ыраазычылык, Алланын ыраазычылыгы болсун. Биз карап өзүбүз толкунданып, ушул сүрөттөн, кинолордон көрсөк, телевизордон көрсөк, өтө кубанган болсок, бүгүн жамаатыбыз менен биринчи жолу Мединанын эң улук болгон, ушунчалык сулуу болгон, кереметтүү мечитине келип отурабыз. Аллахым ушу мечитке бизге эшигин ачып, биздин бүгүнкү окула турган намаздарыбызды, дуаларыбызды Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Баарыбыздын тилегибизди кабыл кылып, саламыбызды, салаватыбызды Аллахым өзү жеткирген болсун, кабыл кылган болсун. Бир топ биздин досторубуз, туугандарыбыз бир топ өзүнүн салаваттарын даярдап, бүгүнкү ушул улук мечитке, пайгамбарыбыздын ушундай жакшынакай жерине салаватты айтып эле. Ушулардын баарын жеткирип, бүгүн биз ушул мечиттен куптан намазын окуп, баарыңыздарга дагы бир жолу дуа кылабыз. Амин, амин, амин. Ушул биз мына пайгамбарыбыздын мечитине кирип атабыз. Окумуш өзүнчө эле керемет экен. Караңыздар, ушундай түнкүсүн саат 11 болуп атат. 11-де биз келдик. Ушул жерге кирип баратабыз жамаатыбыз менен. Баардык досторубуздун, туугандарыбыздын айткан саламын жана салаватын баардыгын ушул жерге жеткизгенге келатабыз. Кудайым аманчылык берсе, азыр пайгамбарыбыздын минбары мечит ушул жер болгон. Бурдагы жери ушу мечит ушул жери болгон экен. Ошол жер менен монун ортосунда, ушунун ортосунда равзада жашыл килемди. Ушул жерде ким 2 рекет намаз окуган болсо, 5 бакчаларында намаз окуптур деген. Ушунуңуздар 5те ким намаз окуйт? Күнөөсү төгүлгөн адам болду. Алланын рахматына жеткен адам болду. Ошол үчүн шексиз шекиле биз таптазабыз Кудайдын насыбы. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullah Rasulullah. Mol жерде имам намаз окуйт. Камерада. Birinci Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le uçraşağız. Birinci. İkinci Abu Bakr Sıddık'la uçraşağız. Üçüncü Hazreti Umar'la uçraşağız. Şimdi diyorlar. Birinci Peygamberimiz, ikinci Hazreti. Şu yerde kim 2 reket namaz okugan bolsa degan Peygamberimizin sözü. Bu adamlardı bir din alımının sözü emas, göz açıp kıyının sözü emas. Peygamberimiz aytgan, kim o'sha yerda 2 reket namaz o'qib qo'ygan bo'lsa, 2 reket. O'sha 5 baqchalarında bo'lib turdi. 5 baqchalarında. Bu yerda 5 baqchasının surati deb bilasizlar. 5 baqchasının suratida turadi. Payg'ambarning qabri janada turadi. Payg'ambarning janada turadi. Bu yerda payg'ambarning mechiti turadi. Shu yerda Ravzada, qotnas, jashil qilib, ravza, mana ushur ichi, narxi zabor bilan, dual o'rtasida shashbay o'qilgan. Ma'qul. Bo'lgan tilaganingizda, duangizda o'tdi, suyunich bilan qilgan. Ma'qul. Assalamu alaikum.
rahmatullahi ve berekatuhu adına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrına ziyaret kılıp çıktık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr Sıddık Hazreti Umar söğütlerine, ruhlarına, kabirlerine ziyaret kıldık. Salam ayttık Hudayım bardıgızdı, bardık acılarda şulcaka keliştik nasip kılsın. Hudayım bardıgızdan kılbatkan umralarımızda, dualarımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelbekte salamlarımızda Hudayım kabul kılgan bolsun. Kimdir salam aytkan bolsa barını inşallah amanatların jetkizdi. Hudayım barımızda kabul kılsın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.